Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Кутмандуу кушак кечиңиздер менен. Кезектеги видеодо кезектеги сатылуучу автоунаа Hyundai Solaris. Жыл 2017, объему 1.6, механика коробка, 6 ступка. Видеонун башында айта кетейин, бизде реклама бекер. Экрандагы номерге чалып, бул менин жеке номерим, аягы 75 деген ушуга чалып, WhatsApp'тан жазып, реклама тууралуу сүйлөшсөңөр болот. Северде жашаган Химки, Красногорск, Мытыши, Долгопрудный, Речной вокзал, Отрадный, Биберево, Алтуфьево жакта жашагандарга жакын. Путевой проезд 52де офисибиз бар. Ошол жерге келип, күндүз обедтен кийин кечке чейин ошол жерде болом. Машинаңарды келип тартырып кетсеңер болот. Башында ошо мага чалып айтып койгула, мынчада барам деп. Анан машинаны жууп тазалап келсеңер, тартып үй-чупка чыгарып берем. Кудайга шүгүр, чыккан машиналар бат-баттан эле сатылып кетип атат. Адекватный ценада болсочу. Ошондой достор, биздин каналыбызга катталып, лайктардан басып, видеолорубузду көрүп тургула. Анда эмесе видеону уланталы. Hyundai Solaris жылы 2017. По кузову косяктары бар. Могу бампери алмашылыптыр. ДТП болуптур. Могу крылозу мындай крылозунда мындай жерлери бар. Идеальный машина эмес, конечно, бирок базы тоже аябай арзан баада болуп атат. История боюнча эки кызыл отметка бар экен. Бампери алмашылыптыр, анан фаразы сүзүлүптүр. Мурда 8 ДТП бар экен историясында. Бирок машинанын жүрүшү жакшы эле. Таксиде иштесе болот. Немеси коробкасы механика. Полный электропакет. Салон боюнча салону таза аккуратный экен, мультируль экен. Бардык стеклоподъемниктер электрический экен. Мындай жакшы аккуратный чехолдор салыныптыр, подсветка коюлуптур. Ал жагынан мындай сөз жок машинага. Мындай жыт-пыт жок, таза аккуратный экен. Пробег боюнча пробеги 404 000 километр экен, реальный пробег. Комплектациясы жакшы экен. Датчик давления шин, антипробуксовка, биякта кондиционер бар экен, подогрев руль бар экен, подогрев сидений, штатный немеси бар экен, мафону, USB, AUX, прикуриватель бардыгы бар. Силерге капотун ачып көргөзүп коеюн машинанын моторунун иштешин. Мотордун иштеши жакшы эле. Эч кандай посторонний звуктар жок. Май жейби? Май жебейт. Май алмашылып турат вовремя. Коробканын майычы. Бул капот алмашылыптыр. Үткүдөн кийин бүткөндө ржавчиналар пайда болуп калыптыр. Көрөсүңөр машинаны. Базы дагы адекватный ба, 550 000 деп атат, бирок сүйлөшсөңөр болот. Азыр багажнигин ачып, эмесин көргөзүп коеюн. Тажигинчи. Өзүңөр көргүлө. Не кымбат коюп атасың деп жазып калат. Жакшы баа койгондо жакшы экен, жакшы машиналар чыгат экен деп подписчиктер да көбөйөт экен YouTube'танчы. Аналитикасын карасам. Анан эми баазын биз койбойбуз, баазын сатып аткан киши коет. Булар деле примерно ушундай бага сатайын деген өзүнүн мындай пландары болот, ошого расчет кылат да. Анан аларды деле мисалы болушунча түшүрөбүз, эми адекватный рыночный баа койдургангачы өтө эле кымбат болуп атса, бирок баазын биз койбойбуз, баазын ушу саткан адам коет да. Ошон үчүн көп деле комментарий жазыштын кереги жок. Кичине мягкирээк комментарийлер жазганга аракет кылгыла достор. Ошо машина боюнча видеонун описаниясында номерлер турат, ошол номерлерге чалып сүйлөшсөңөр болот. Ишиңерге ийгилик, эмки видеолордон көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар. Биздин каналга катталганды унутпайсыз достор. Ассаламу алейкум.